1 жашка чыга элек балдар. Биз 6 жашты коелу, 1 жашка чыга элек балдар. Мына кассада очередте турат бу жерде. Адамдарды бул жерде тыгын создавать этип турушат. Бул жакта шыкылдатып, моонту акчаларын алып атат. Бул эмне деген беспредел. Биз буга чейин кичине сабак болсун деп киргизгенбиз. Азыр мына сиздер 6 жашка чейинки балдар кире бериңиздер. Эч кандай эч нерсе акча төлөбөйсүздөр. Бул фомустун талабы. Эч кандай 6 жашка чейин эч жерде мыйзам жок. Акча төлөнсүн деген. Кире бергиле бу жака. Очередь жок деген. Кире бергиле. Сакта балдар бар. Ошолор чыкканда киресиң. Туруп туруңар. Азыр бу жактан 6 жашка чейинкилер акча төлөбөйсүздөр. 6 жаштан кийин 9 жашка чейин 50 эле пайыз төлөйсүздөр жеңилдик менен. Сен түшүнүп сүйлөсөң, Биз өкмөттүн чыгарган токтом. Фомусту алып келиңиз, ошо фомусту. Мен фомусту айтып атам. Сиз ошону фомустан кийин айттым да. Фомусту окуйсуңарбы? Жөн эле неме төрбөйсүздөр. Биз ошо фомусту окуган үчүн мен чыгарып койдум. 113 мени чакырыңыздар азыр. Фомусту. Фомусту чакырыңыздар. Жок, мага өкүлүн да чакырыңыздар. Азыр акт түзүп сиздердин үстүңүздөн караш керек. Моундай Ananızdарды. Bugün taşırdık mı? Saat 4-5'e geldi. Ertelen dağı ananızı kütüp duruyoruz. Biz şuertacı. Şuertta. Turisi de geri sanayla. Akça bilen bol. Otatta aka. Biyetti. Bu kız girse akça төлөп кел деп тур го. Kim айтты ошону? Лабораторияга жана сиз айтканыңыздан бардым да. Кайсы врач айтты? Совеччига барып төлөбөйүнбү деп. Аты ким деген врач? Билбейт экен мен. Ким айтты сизге ошентип? Лабораториядан айтты, тааныбайм да. Лабораториядан кайсы лаборатория? Кайра барыңыз, азыр барып өтө бериңиздер. 1,5 жашка да анализге уже кассага акча деп атат. Канча сом? Билбейм, канча экенин айтпады, кассага бар деп атат азыр кирсем. Анализге десем 1,5 жашка. Бул эмне деген шундук? Урматтуу Саламаттык сактоо министрлиги. Силер мыйзамга баш ийип, мыйзам менен иштейсиңерби? Мен деле ал жактан жөнөттү, анализ тапшырайын десем, уже кассага бар деп атат. Өчүртүм келген маалда. Кире бериңиз, эч кандай кассасы жок экен деп айтыңыз. Ким деген айтып атат? Жүрүңүз, анализ тапшырыңыз. Азыр туруп туруңуздар сиздер. Алып туруңуздар. Мындай кагаз барларды кассага жөнөттүлөр. Жүрүңүз. Кайсы жака төлөдүңүз? Канча жашта балаңыз? 40 чыкты эми. 40 чыккан бала? Ооба. 40 күн боло элек балага 550 сом төлөп атасызбы? Кассага төлөдүм. Эмнеге төлөдүңүз? Анализге, анализ тапшырганы. Мына 40 чыга элек балага 555 сом төлөп атат. Урматтуу министр, көрүп атасыңарбы муну? Азыр жүрүңүз. Аз киребиз тиги эмеге, анализге. Мунун акчасын кайтарып берип коюңуз. 40 чыга элек экен. 40 чыга элек баладан кантип силер уялбай алып атасыңар акча? Азыр приказды алып келсин. Азыр берет. Шашпай туруп туруң азыр. Алып туруңуз. Алып туруңуз. Мына приказ, мына. Бар жогу бар. Ачыңыз приказды окуйбуз. Көрсөт. Мына. Антимонополиямен бекитилген бар жол законный. Окуп бериңиз мага. Кайсы анализ боюнча? 6 жашка чейин кайсы жерде көрсөтүлгөн акчалыгына деп. Ал госгарантияда көрсөтүлгөн. Кана ошол. Если без направления келсе, платный болот. Кимдер акча берип, азыр кирип акча бербеңиздер 6 жашка чейин. Эгер берип койгон болсоңуздар, кетпей туруп туруңуздар. Бу жерде акчаңыздарды кайтарып аласыздар азыр. Biz de az kassaka da gire tavız da biz şey yapalım bir Канча жашта балаңыз? 7 aylık. 8. Эч кандай акча төлөнбөйт, кире бериңиздер. İlk görev için kanga da odat da azırça. Канга дагы анализ алып атат деген эмне деген шундук. O anıra görev. Мени барайда булардын акчалары өздөрүнө бөлүнгөн. Биз больницага буларга кетире турган акчабыз жок. Больницанын акчасы жок. 6 yaşta Каяктан алабыз акчаны? Министрлик бербейби? Министрлик больницага жаткандарга гана берет да. Бюджет каралбай бул, ооруп аткан Буларга адамдарга. каралган эмес. Булар өздөрүнүн участкасына барыш керек. Участкасында текшерүүдөн өтүш керек. Анан кийин келиш керек. Сиз кетпей туруңуз, Булардын акчасы госгарантия боюнча ар бир адамдын өзүнүн жашаган жерине бөлүнөт. Булардын акчасы ошол жака бөлүнгөн. Бул стационар. Стационарга булардын акчасы бөлүнгөн эмес. Биз каяктан алабыз акчаны? Мына Биз каяктан алабыз? урматтуу министр, көрдүңөрбү? Мында пациент кошумча төлөмдөрү дагы орточо наркологчомдо турушат.
Кана жазылган? Платон стационарлық жардам ооруканага жаткырууга жолдомо болбогондо төмөнгүдөй көрсөтүлөт. Кана кайсы балдарга кимге көрсөтүлүп атат бул? Ким үчүн? Мына тизмес. Каерде жазылып турат? 6 жашка чейин деген. Мынасына кара, мына 5 жашка чейинки балдарга кошпогондо Силер тизмени эмне кылып атасыңар? мына ушуларды айтып атат. Мына окусаңыздар. Окуңуздар. Түшүнбөй атасыздар дагы. Платон стационарлык жардам ооруканага жаткырууга жолдомо болбогондо деп кайсы кимдерге төлөнөт мына? 5 жашка чейинки ошол Пландуу стационардык жардам ооруканага жаткырууга жолдомо болбогондо оорукана жолдомо жолдомо болгондо төмөнгүдөй көрсөтүлөт. Мынакей жолдомо болбогондо Жолдомо бул бул эмне деген кагазды көтөрүп бул келип антимонополион гос гарантия бул 350-токтом 1-июлда токтотулган 2011-жылдын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому. Окуңар мı?